занимает лишь 5... Казакстандын бүткүл аймагынын 5%-ын токойлор ээлейт. Бул климаттык зоналардын өзгөчөлүгү менен шартталган. зон. Хочу отметить... Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү Казакстан жашыл экономиканы өнүктүрүүдө жана 2030-жылга карата парник газдарын бөлүп чыгарууну 15%-га азайтууну пландап жатат. Уменьшить выброс парниковых газов. Биздин мамлекет токойлорду сактап, аянтын көбөйтүүдө. Площадь лесов. Прекрасная березовая роща. Биз азыр турган кайың токойду дагы мамлекет коргойт. Ал Алматы шаарынын аймагында жайгашкан. Бул жакка арзышкандар, үй бүлөлөр келет жана кеңири жайылган калың дарактын көлөкөсүндө жагымдуу эс алуу уюштурушат. Уютные пикники в тени раскидистых крон. Здравствуйте, я Саламатсыздарбы, мен Айгерим Мусагажинова. Эфирде Taste Казакстан программасы жана бүгүн сиздерге биздин өлкөнүн тарыхын улуттук ашкана аркылуу айтып берем. нашей страны через национальную кухню. Сегодня мы будем готовить... Бүгүн биз ичеттерден абдан пайдалуу тамак жасайбыз. Бизде майда жандык же бодомал союлганда бүткүл этин жана атүгүл ичеттерин толук тамак ашка колдонушкан. Использовали все мясо и даже внутренности. И мы с вами... Андыктан биз сиздер менен жүргем же жүргөм деп аталган даамды даярдайбыз. Жургем готовили в основном... Жүргем негизинен күзүндө же жазында жасалган. Тамактын даамы ичеттерди туура иштетүүгө жараша болот. От правильной обработки субпродуктов. Ичеттерди иштетүү 2 баскычтан турат. Биринчи баскыч термикалык иштетүү, ал эми экинчи баскычында ар түрдүү сүт кычкыл азыктары менен иштетүү керек. Кисломолочным продуктом, будь то кумыс... Бул үчүн кымыз, айран, сары суу же болбосо шубатты пайдаланышкан. Ал эми биз сиздер менен үйдө жасалган айранды колдонобуз. Мен ичеттерди термикалык иштетүүдөн өткөрөм. Бул үчүн кайнак суу керек. Обязательно должен быть кипяток. Буга чейин муздак сууга жууп алыш керек. Абдан жакшылап жууган маанилүү. Наши старшие женщины Биздин улуу байбичелер ичеттерден жасаган тамактар дайыма рациондо болсун үчүн аларды колдонууну сунушташат. Аларды кайнак сууда бир аз кармаш керек жана ошондо азык жарым-жартылай даяр болуп калат. и продукт уже наполовину готов. Воду нужно Сууну төгүп салып, ага дароо айран куюлат. сразу налить айран. И прям в Аны айранда 10-15 мүнөт кармап турган оң. 15 минут нужно подержать. Таким образом, Ошентип сүт кычкыл суусундук бизге кереги жок ашыкча жыттардын баардыгын толук жоюп берет. нужные нам ароматы. А сейчас Азыр биз бул тамакты даярдоонун эң жоопкерчиликтүү бөлүгүнө киришебиз. в приготовлении этого блюда. Я даже помню, Мен бала чагымда апам ушул тамакты даярдаган эсимде. я тоже всегда рядом. Анда мен дайыма жанында отурчумун жана аны менен бирге жөргөмөрчүбүз. Жургем. Мы обработали... Биз ичеттерди айран менен иштетип алдык. Алар өрүүгө даяр. Ичеги тамак ашка колдонууга ыңгайлуу болсун үчүн өрүлөт. Мына ошентип ушундай кызыктуу ар кандай формадагы жөргөм пайда болот. употреблять в пищу. Вот. И получались вот такие вот разные интересные формы. Если правильно, Эгерде бул тамак туура даярдалып бышырылса, абдан даамдуу чыгат. вкусное, а самое Эң башкысы бул пайдалуу. полезное. Вот. Биз муну азыр даярдап жатабыз. Субпродукты... Казак ашканасында ичеттер өзгөчө орунду ээлеген. Есть целая Карындан эле бир катар тамак түрлөрү даярдалган. желудков.
Есть такое блюдо, как бүрме, Бүрме, кимай, хан карын сыяктуу даамдар бар. хан карын. К примеру, Мисалы кызалка деп аталган абдан кызыктуу тамак түрү да болот. Кызалка характер. Кызалка казактын түштүк аймагына мүнөздүү даам. Кызалка переводится как Кызалка кыздын шурусу дегенди билдирет жана кызалка тамагындагы ич эттерден жасаган. Из субпродуктов использовали толстую. Ал үчүн жоон ичегини колдонушкан. Жоон ичегинин ичин койдун же жылкынын эти менен толтуруп салышкан. Бул тамакты кыз турмушка чыгаар алдында жасаган. Готовила девушка перед своим замужеством. И как искусно. Анын бул тамакты кандай эптүү жана даамдуу жасаганына жана ичегинин кандай таза иштетишине карап, аялдар кыздын турмушка чыгууга даярдыгын баалашкан. Девушка к замужеству. Жургем готов. Мына биздин жөргөм же жургем даяр. Можно разделить. Аны бир нече бөлүккө бөлүүгө болот. Азыр бир аз туурайбыз. Можно Анан башында эле калемпир кошуп алсак болот. И вот, наверное, Биз баарыбыз бала кезибизде чоң апаларыбыз тамак аш бышырууда ар кандай татымалдарды пайдаланышканын билебиз. приготовление еды различные приправы. И говорили, Аны даам бергич деп айтышчу. Даам дебиш бул татымалдар дегенди билдирет. использовали Башкача айтканда колдо бар чөптөрдү пайдаланышчу. Бирок ал чөптөр дайыма кандайдыр бир сонун жыт жана даам берчү. и вкус. И сейчас уже, когда Андыктан биз чоңоюп кийин ушундай бала чакабызга жеген тамакты ооз тийген кезде сөзсүз түрдө бул даам бизге өзүбүз туулуп өскөн үйдү элестетет. напоминает о родном доме. Существует такой Көчмөндөр эч качан ар түрдүү чөптөрдү, татымалдарды, тамыр жемиштерди эч качан пайдаланган эмес деген түшүнүк бар. Бирок албетте бул миф. Казак ашканасында татымалдар колдонулган тамактар абдан көп. Алар тигил же бул аймактын географиялык жактан жайгашкан абалына жараша колдонулган. все зависело от географического положения того или иного региона. Мы подготовили Биз ичеттерди даярдап алдык. Аларда эч кандай жыт калган жок. вообще не присутствует сейчас. Биз азыр аларды кайнатабыз. Биздин суу кайнап чыкты. Пока готовится Жөргөм же жургем бышып жаткан кезде биз сиздер менен тез жасала турган салттуу нан түрлөрүнүн бирин даярдайбыз. Бул ши-борсок. руку. Это щи баурсак. Обязательно Ар бир ашкана ээсинен даяр камыр дайыма табылат. всегда найдется готовое тесто. Почему? Эмне үчүн ши-борсок деп аталат? Ши-борсок деп кичинекей жана майда борсокторду айтабыз. Означает маленький мелкий баурсак. Эти Бул борсоктор шашылыш түрдө абдан тез даярдалган жана дайыма сүйүктүү тамакка кошумча даам болгон. были дополнением к любому блюду. Баурсаки могли быть Борсок таттуу болгон, ачтылбаган камырдан да жасалган. и самое интересное, Анан дагы эң кызыктуусу борсокту майга жакшы бышырганда узак убакыт сакталган. впрок, и они могли храниться очень долго. При приготовлении Ши-борсокту жасоодо эч кандай курч асбапты колдонушкан эмес. острые предметы. То есть на Камырды бычак менен кеспей кол менен үзүп алып даярдашкан. руками. Андыктан алар ар кандай түрдө болуп чыгат. И вот Мына ушундай ар түрдүү борсоктор бышырылган. хаотичные формы.
Боорсокторду даярдоодо биз сызгырылган ич майды пайдаланабыз. Топлёный. Күн карама майы менен тең-метең аралаштырып койсок болот. 50 вместе с подсолнечным маслом. Перед тем, Боорсокту баштоодон мурда сөзсүз түрдө отту караш керек. Майдын жакшы ысыганын көрөбүз. если масло плохо Эгерде май жакшы кайнабаса, анда боорсоктун сырты кызарып, бирок ичи чийке калышы мүмкүн. могут быть сырыми. Биз аны текшеребиз. Если тесто Эгерде биз көрүп тургандай камыр калкып чыкса, демек май жакшы ысыган. значит, масло наше достаточно накалилось. Нужно обязательно Жакшы бышсын үчүн аны сөзсүз жакшы аралаштырып туруу керек. в каждом регионе Казахстана Боорсокту Казакстандын аймагында ар түрдүү кылып бышырышат. по-разному. Есть разновидности. Түйе бауырсак, Анын түйө борсок, шай бауырсак, кыйгаш бауырсак деген түрлөрү болот. Башкача айтканда алар формасы жана даамы менен айырмаланат. есть варианты. Таттуусу ачтылбай жасалган түрлөрү ар бир ашкана ээсинин жеке рецепттери болот. А вот такие вот Ал эми ушундай боорсокту тез даярдашкан жана мындай боорсоктор балдардын эң сүйгөн тамагы болуп саналат. любимым лакомством детей. Ни в коем случае Эч качан күйгүзүп жибербеш керек. Өңү ушундай болгон кезде аларды майдан чыгарып алуу зарыл. их вынимать с масла. Блюдо жюргем уже Жөргөм же жургем даяр болуп калды. Биз ичегини 30 мүнөттөн тартып 1 саатка чейин абдан жакшы бышырышыбыз керек. до часу. Так как это субпродукт, Анткени бул ичет болгондуктан жакшы кайнатуу талап кылынат. Андан кийин жөргөмдү толук даяр түргө келтириш үчүн эритилген каймак майга бир аз кууруп алуу керек. немного поджарить на топленом сливочном масле. Топленое сливочное Каймак май бул тамакка өзүнчө сонун жыт жана даам тартуулайт. Анан бир аз туздайбыз. немного подсолим, поперчим. Калемпир кошобуз, даамына жараша татымалдарды колдонобуз. Получаем готовое. Ошентип эң башкысы ден соолукка пайдалуу жана нукура таза тамак даярдап алабыз. Блюдо приготовлено. Биз ичеттердин негизинде даярдалган тамактарды, анын ичинде жургемди дасторконго бардык кычкы сүт суусундуктары менен берүүнү сунуштайбыз. Тамагыңыз даамдуу болсун. Говоря по правде, мне немного Чынын айтсам, сиздер менен ушул тамакты жалпы бөлүшө албаганым үчүн бир аз өкүнүп турам. Анда сиздер эң жакшы баа бермексиздер деп ойлойм. оценили его. Это вкус Бул талаа эркиндигинин, көчмөндөрдүн кайраттуулугунун жана казак меймандостугунун даамы. гостеприимства. Но все же Бирок өзүңөр жасап көрөсүңөр деп ишенем. Биздин тамак ашы даамдуу Казакстанга кош келиңиздер.